Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, мен Самара Нарматова. Бүгүн сиздер менен эгер ийгиликке жетишем десеңиз, ушул 7 нерсени сөзсүз аткарып көрүңүз. Мен ишенем, эгерде сиз ушулардын бардыгын туура аткарсаңыз, демек сиз дагы бир күн сөзсүз түрдө ийгиликтүү инсандардын катарын толуктайсыз. Биринчиден, максат койгондо максатты туура коюу керек. Ал эми экинчиден, жоопкерчиликтүүлүк, үчүнчүдөн уйку жана ашказан, төртүнчүдөн мамиленин маанилүүлүгү, бешинчиси убакытты туура пайдалануу, алтынчысы бирөөдөн жардам күтпөө, жетинчиси болсо бирөөнү укпоо жана сын пикирлерге көңүл бөлбөө. Бүгүн ушул жөнүндө сиздер менен толугураак сүйлөшкүм келип турат. Андыктан экран артынан алыстабаңыздар, жакты деген кнопканы басып, жакшы ой пикириңиздерди калтырасыздар деп ишенемин. Негизи жашоомдо колдонгон 7 нерсени бүгүн сиздерге бөлүшөйүн деп жатам. Себеби балким сиздин дагы жашооңузда сөзсүз түрдө пайдасы тиет деп ишенемин. Биринчисин айтып кете турган болсом, бул так максат. Менин дагы убагында өзүм каалаган, өзүм жетем деген так максатым бар болчу. Мисалы, бир жете турган жериңди так билсең, ошол жерге батыраак жетесиң го. Ошол эле сыяктуу максат койгондо дагы жөн эле максат эмес, ал сиздин коюлчу максатыңыз так болушу шарт. Неге дегенде, жашообузда көп ийгиликке жетишкен адамдар ушул нерселерди ар дайым колдонот. Себеби бир нерсени баштарда ага жетүүсүнө көзү жетет, аракети күчтүү, эч кандай тоскоолдуктарга, сүйлөп аткан сөздөргө маани бербейт. Менин дагы бир учурда Россия аймагына келүүдө биринчи так максатым турак жайлуу болуу болчу. Ошол так максатым ишке ашып, буюрса азыркы учурда биздин мекендештерге дагы жардам берип келем. Кээ бир адамдардан Россияга эмне үчүн келдиңиз десек, балдарды багуу үчүн, акча табуу үчүн деп жооп бергендер көп. Бирок алардын так максаты жок. Эгерде сиз дагы азыркы учурда Россияга келип эч кандай так максатыңыз жок болсо, анда азыртан баштап ар бирин бирден жазып чыгыңыз. Кандай максатка жеткиңиз келет? Эмне чындыгында эмнени каалайсыз? Эмне үчүн ушул убактыңызды кетирип ушул Россияга келдиңиз? Же болбосо үй салуу, үй алуу, дегеле эч ким минбеген машина алуу, же болбосо бир өзүңүздүн сөзсүз түрдө бир максатыңыз болушу шарт. Ошол максатыңызды ишке ашырмайын, кетпейм. Канча убакыт кетсе да, ар бир максатымды ишке ашырам деп көк беттенип ошол нерселердин бардыгын аткарышыңыз керек. Демек, ийгиликтин алгачкы кадамы максатыңыздын тактыгы. Максат коюңуз, максатыңызды тактап, ар күн сайын ошол максатка жетүү үчүн аракет жасаңыз. Эгерде сиз максатыңызга жетип, ийгиликтүү инсан болсоңуз, жакындарыңызга сонун кубанычтарды тартуулай аласыз. Аны күн сайын элестетип көрүңүз. Сиз ийгиликтүү инсан болушуңузга мен чындап ишенем. Токтобоңуз, аракет кылыңыз, аркага чегинбеңиз. Экинчи нерсе бул жоопкерчиликтүүлүк. Себеби адам баласы качан гана өзүнүн жасап аткан жумушуна, же болбосо бир жерде иштесе деле, ошол иштеп аткан жумушуна жоопкерчиликтүүлүк менен караш керек. Себеби мен бир учурда иштеп жүргөн малда кандай жумушта иштебейин, жумушума эч качан кечигип барган эмесмин. Эртерээк барышым мүмкүн, а бирок кечикпейм. Ушул адатым эч калган жок. Азыркы күндө деле жумушка эң биринчилерден болуп барамын. Анан дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, эгер менден кичине болобу, менден улуу адам болобу, же болбосо бир иш чара боюнча жолугушуу болобу, мен ар бир адамдын убактысын баалай алам. Убагында келип, аны 5 мүнөт мурун келип, ар дайым күтүп турам. Адам баласы качан гана ар бир нерсеге жоопкерчилик менен караганда гана жакшы ийгиликтерге жетише алат, көтөрүлөт. Мисалы, ар дайым кечигип бир жерге барсаңыз, бирөө менен жолугушууга же болбосо ар дайым кечигүүнү жакшы көрсөңүз, демек сизге адамдардын көз карашы, ой, эч нерсе эмес, кичине эле кечиктиңиз деген болсо дагы, бирок сизге деген ою
чындыгында башкача болот. Өсүү дагы bunday учурда кыйын болот. Андыктан кандай жумушта иштебеңиз, эмне менен алек болбоңуз, ар бир нерсени жасап аткан нерсеңизге чын дилиңизден анан жоопкерчиликтүү карасаңыз, сөзсүз түрдө ийгиликке жетише аласыз. Үчүнчүдөн, уйку жана ашказан жөнүндө сиздер менен да баарлашкым келди. Негизи мен мурда жумуштан чыгып, үйгө келгенден кийин балдарымдын тамагын берип, үйдөгү бир аз тиричиликтерди бүтүргөндөн кийин саат 12-1ге чейин бир нерселерди жасаганга аракет кылчумун дагы, кеч уктап, эрте турганда аябай чарчап, кийинки күнү иштегенде мага күчүм бир аз аздай болуп, өзүмдү жаман сезген учурларым болгон. И ошол эле учурда мен кээде аябай өзүмдү билет болчумун, нагрузка кылып иштеп атканымды, чарчап кыйналып жүргөнүмдү, айылап дем албай иштеген күндөрүм болгон. Бир ай дем алышы жок, ушу кандимкидей ушул ишти бүтүрүшүм керек деп көгөрүп дем албай иштеген күндөрүм болгон. Жылдап ошол накопление болуп, анан бир жыл өткөндөн кийин эс алууга барганда мен 2 күн сонун жерге эс алууга барып, мен 2 күн эс алуумду уйку менен өткөрүп салчумун. Себеби эс алууга дагы ошол нерселерди принимать эткенге даяр болбочумун да. 2 күн ошол турбай чай ичип эле кайра уктап, ушу кадимкидей мээмди кадимкидей чарчаганын сезилип, ошол уктагандан кийин кадимкидей 2 күндөн кийин өзүмө келип, анан ой, бул жак сонун турбайбы, кос турбайбы деп анан ошол айланага көңүл бөлүп баштачумун. Бирок көрсө ал негизи туура эмес экен. Азыркы учурда кадимкидей эрте жатам, 8 саат, 7-8 саат уктайм, а эрте менен туруп ишке барганга чейин дагы көп нерселерди жасай алам. Мисалы, эрте менен пландарымды түзө алам, бүгүнкү күнгө кандай пландарым бар, эмнелерди аткарышым керек, ошол маселелерди. Ашказан жөнүндө айта турган болсок, туура тамактануу дагы биз үчүн өтө маанилүү. Сиз пайдалуу нерсе жеп атасызбы, же ал сиздин ден соолугуңузга зыян келтиреби? Мисалы, сөзсүз түрдө эрте мененки тамакты ичемин. Обед учурунда сотрудниктерим да билет, Самара эженин курсагы ачканга чейин тамак алып келип калалы дешип, себеби убагында тамактанып ушуга үйрөнгөнмүн. Сөзсүз түрдө эмне болуп атат, кандай жумуш болуп атат, обед всегда вовремя ичишим керек. Ошо менен эле кечки тамакты дагы сөзсүз өз убагында ичип, эрте тамактанабыз. Мен 7ден өтүп жумуштан келем, 8дерде уже тамак ичебиз, антип жатканга чейин 10 болот. Ошол немеге үйрөндүк. Эгерде ночто түндө отуруп бир нерсени чече калам, эртеңки бир аз болсо да жеңил болот, ушуну жасай калайын деп мени катамды кайдалап аткан болсоңуздар, аны жасабаңыздар демекчимин. Себеби мен да убагында түнү балдарды уктатып коюп, бирдемелерди жасачумун, бирок алардын көп деле мага пайдасы тийген жок деп айта алам. Азыр болсо мага наоборот эрте менен туруп жасаган нерселерим аябай көп мага сонун пайдасын берип жатат. Ошон үчүн эмнени пландасам дагы, эмнени кандай бир идея пайда болсо, сразу ошону ишке ашырганга аракет кылам. Эрте менен көбүнчө сонун идеялар келет, даже балконго чыгып сыртты карасаң өзүңчө бир башкача бир ойлор келет дегендей. Ошон үчүн кечинде эч нерсени пландабай, эч нерсени жасай калам дебей, наоборот ошол күндүзгү эрте мененки убакытка даярдаш керек экен ар бир нерсени. Тамак боюнча дагы айта кетейин, сонун тамактарды тандап, аябай вкусный, ар кандай кухнялардан тамактанган мага аябай жагат, буну жашырбайм. Сонун тамактар жасаган жерлер көп. Андыктан өзүңүзгө дагы убакыт бөлүп, ошондой сонун жерлерге барганга аракет кылыңыз. Эгерде жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, убагында тамактаныңыз, убагында уктаңыз, уйкуңузду кандырыңыз. Ал эми биздин ийгиликке жетишибиз үчүн бизге сөзсүз ушул нерселер күч кубат. 4-дүнчүдөн мамиленин маанилүүлүгү. Бул дагы биздин ийгиликке жетишибизге аябай чоң салымын кошот. Адамдар менен, жакындарыбыз менен, же болбосо иш маселесинде адамдар менен мамиле кылганда ар бири менен туруу мамиле жасашыбыз керек. Эшикти эч качан жабып кетпе дейт го. Эшик ар дайым ачык калыш керек. Себеби бир күн болбосо бир күн сиз ошол инсанга жардамыңыз тийиши мүмкүн, же болбосо ал инсандын сизге жардамы тийиши мүмкүн. Деги эле мамилебиз менен кандай адам экенибизди ошондон дагы көбүнчө билсек болот. Андыктан ийгиликке жетемин десеңиз, ар дайым жумшак болуңуз, и ошол адамдарга жасаган мамилеңиз ар дайым бийик болсун, и аларга жасаган мамилеңиз ар дайым туура болсун. Анан кээ биркилер
искренний болгондо айтып, мындай сен ушундайсың, сени мындай көрөм дегендер бар го, мисалы мактап эмес, болгондой айтканда ушундай адамдар менен мамиле кылган өлө мындай жагат да. Чем мындай чуркагым келбейт бирөөнүн аркасынан же болбосо бирөөгө мындай жагынгым келбейт да. Лучше ушундай адамдар менен мамиле кылган мага жагат. Анан акыркы учурларда ушинтип ойлонуп жүрөм, ушу жардам көбүрөөк чыгарсам депчи. Анан ошо акам бар го, 7 баласы бар. Кичине ишим мындай болуп кетип атса эле ошого акча салам да. Акчаны алгандан кийин сөзсүз үйүңө барып балдарың менен чогуу отуруп фата кыл депчи. Десем болду укам дейт да. Анан 5-инчиси убакытты туура пайдалануу. Негизи убакыт биз үчүн өтө маанилүү. Себеби убакытты туура пайдаланбасак, жыйынтыгы аябай жок болуп калышы мүмкүн. Андыктан бүгүн жасаачу ишиңизди эртеңки күнкүгө калтырбаганга аракет кылыңыз. Анан ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот эмеспи? Мен ойлойм, мисалы 25 жаштан 40 жашка чейин бизде күч, акыл эсибиз ошол маалда бардык нерсени жакшы көрө алабыз, алдыны мисалы ар бир нерсени ойлонуп жасай алабыз. Бир ушундай мезгил экен деп ойлодум да. Эгерде сиздер дагы 25 жашыңызда өзүңүздүн азыркы учурда азыр эрте мен кийинчерээк аракет кылам десеңиз, анда убакытты утурган болосуз. Андыктан ар бир нерсени өз убагында жасап, өз убагында аракет жасасаңыз, сиз дагы сөзсүз ийгиликтүү инсандардын катарын толуктай аласыз. Андыктан 25 жаштан 40 жашка чейин көп нерселерге жетишип, көп нерселерди жаратып, аракет жасап калыңыз. Себеби ушул курак бир сонун курак деп айта алам. Үйлөрдү алыңыз, сизге иштебесеңиз сизге акча түшүп тура турган бир булактарды түзсөңүз болот, бир проекттерди түзсөңүз болот, бир жакшы ийгилик жаратсаңыз болот. Андыктан ар бир аткара турган жумушуңузду пландап алып, ошолордун баардыгын ишке ашырыңыз өз убагында. 6-нчысы бирөөдөн эч кандай жардам күтпө. Ар бирибизде тааныштар бар, туугандар бар. Мисалы, бул тууганым мага буну жасап бербей койду, бул тууганым мага мынаны жасап бериш керек деп эч кимден жардам күтпөңүз. Сиз өзүңүзгө өзүңүз гана жардам бере аласыз. Кээ бир инсандар бар, канчалык колдобосун жакындары, канчалык аракет жасабасын, ал үчүн эмнелерди жасап бербесин, аны баалабайт. Сиз качан гана өзүңүз ийгиликтерге жетүүгө аракет жасап, өзүңүз ошол нерселерди өзүңүз үчүн аткарганда, бул сиз өзүңүз ошол нерселерден рахат алышыңыз керек. Ошондо гана жакшы ийгиликтерди жаратып, жакындарыңызга дагы жакшы маанай тартуулап, же болбосо сонун белектерди бере аласыз. Жашоодо эч кимге бир нерсе жасап берүүгө милдеттүү эмес. Сиз өзүңүз гана өзүңүзгө жардам бере аласыз. Себеби, эгер өзүңүз бир кандай бир ийгилик жаратам десеңиз, издениңиз, аракет жасаңыз, сөзсүз ошонун чечими болот. Мен бул нерсени чече албайм, бул нерсени жасай албайм, мага бир жардам керек деп эч каяктан жардам күтпөңүз. Сиз өзүңүз качан гана аракет кылсаңыз, жыйынтыгында сонун жетишкендиктерге жете аласыз. Ийгиликке жетүүдө Кудайга катуу ишениңиз. Сиздин аракеттериңизди көрүп турган Кудай сөзсүз сизге колдоо көрсөтөт. Жасап жаткан жумуштарыңыз өзүнөн өзү чечилип, сизге сонун жолдор ачылат. Бирок ошого чын дилиңизден Кудайга өзүңүзгө ишенгениңизде гана сонун ийгиликтерди жарата аласыз. 7-нчиси бирөөнү укпоо жана сын пикирлерге көңүл бөлбө. Кандай жумушту баштабаңыз, эмне менен алек болгуңуз келет, бирок сиздин жакындарыңыз же болбосо сизге совет берген адамдар жаман тараптарын көп айтышат. Бундай кылсаң болбой калат, азыр деген конкуренция көп, сен айткан нерсени башкалар давно жасап койгон деген сыяктуу. Бирок сиз ага көңүл бөлбөшүңүз керек. Себеби эч кайсы бир жумуш же болбосо эч кайсы бир бизнес кыйынчылыгы жок болгон эмес буга чейин, и болбойт дагы. Андыктан аларды укпай эле өзүңүзгө ишенип, ошол нерселерди аткарганга аракет кылышыңыз керек.
Ал эми сын пикирлер жөнүндө айта турган болсом, сындаган адамдар кандай адамдарды сындайт? Эгерде биринчи иш баштаганыңызда сизди сындагандар аз болот, ойлобоңуз, мен иш баштасам эле мени сындап баштайт экен деп. Сиз качан гана ийгиликтерге жетишип, элдин оозуна алынып баштаганыңызда, кээ бир сиздин жакындарыңыз, же болбосо досторуңуз, же болбосо сизди мурда билген адамдар аябай ичи тарланып, ушул сизди деңгээлиңизди бир аз түшүргөнгө аракет кылышат. Алар кандай кылат? Ар кайсы аккаунттарды ачып, ичиндеги жаман сөздөрүн айтып, сиздин кемчиликтериңизди айтып, сизди кандайдыр бир капа кылгысы келет. Бирок бул алардын гана ою да, алардын ички дүйнөдөгү сизге деген көз карашы. Ал эми сизди баалаган адамдар канча экенин алар билбейт да. Сизди канчалаган адамдар кандай баалап, кандай сонун иш алып барып атат деген бул өтө башкача сезим. Андыктан андай негатив жазгандарга эч көңүл бөлбөшүңүз керек. Менин жашоомдо ушундай нерсе болду. Бир кардарымбы, балким тууганымбы, балким жакынымбы, балким мени такыр тааныбаган инсанбы билбейм. iPhone 14 телефон көтөрөт экен, 28 жолу аккаунтун алмаштырыптыр. Мени сындап, мага жаман сөз жазуу үчүн. Элестетиңиз, эгерде ал инсан жакшы нерсе менен алектенсе, ал инсан өнүктүрүүгө өзүн өзү, же болбосо бир пайдалуу нерселерге көңүл бөлгөндө, мага жаман сөз жазуу үчүн 28 жолу аккаунтун өзгөртмөк эмес. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Кыйынчылык сөзсүз болот, сындагандар болот. Сындагандар сиздерди сындыра албайт. Эгерде сиздин максатыңыз, ишенимиңиз, өзүңүзгө болгон ийгиликтүү нерселерди дагы да жаратам десеңиз, сын пикирлерге көңүл бөлбөңүз.